Мигранттардын Садыр Жапаровго кайрылуусу. Эже сиңдилерибиздин айынан бөтөн улуттардын арасында баш көтөрүп жүрө албай калдык. Москвада эмгектенип жүргөн мигранттар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожеевич, биз сизге кайрылуубуздун себеби төмөнкүчө. Баарыбыз мекенибиздин жакырчылыгынан Россия жергесине дегеле бүт чет мамлекеттерде жумуш издеп, үй бүлө, бала чака, ата-энелерибизди багалы деп алыскы сапарда жүрөбүз. Бирок бөтөн элде кандай күндөр өтпөйт экен башыбыздан. Арада мекендештерибиз ар кандай абал менен ооруканага түшүп калат. Арасында каза болгондору да бар. Бирок биз эже сиңдилерибиздин айынан бөтөн улуттардын арасында баш көтөрүп жүрө албай калдык. Жигиттерибиз намыска чыдабай, канча эскертүү берсе да маани беришпей, элибиздин жүзүн жер каратып жатышат. Алардын айынан бычак жеп ооруканага түшкөн эр жүрөк мырзаларыбыз Москва шаарында ооруканада жатат. Бул бир эле Россия жергесинде эмес, чет мамлекеттерде да катталып жатат. Кана биздин мамлекет өнүккөндө биз кыргыздар мынтип мигрант болуп чет жерге үй бүлө, бала чака багалы деп кетпейт болчубуз. Өспүрүм курактагы кыздарды чет өлкөгө чыгарбоону, ошондой эле чет өлкөдө бөтөн улут менен мамиле түзүп кеткен Кыргызстандын аял затына мыйзамдуу түрдө статья ачып камоону талап кылабыз. Москва шаарында эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жаштары. Булак Назар Ньюс KG. Рамазан Дырылдаев. Акаевчилер Жапаров менен Ташиевди жаманатты кылыш үчүн ар түрдүү ыкмаларды колдонушат. Сөз эркиндиги деп эле мамлекетке бүлүк сала турган иштерди жасатууга жол бербешибиз керек дейт. Бүгүн 17-июлда Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Рамазан Дырылдаев. Рамазан агай УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин президентти атайлап шылдыңдап, жаманатты кылган адамдарга карата чара көрүү керектигин айтып чыкканы коомчулук ар тараптуу кабыл алышты. Өлкө башчысын өзүбүз сыйлашыбыз керекпи же сөз эркиндиги деп эле шылдыңдап асыла беришибиз керекпи? Президентти жана жооптуу кызматтарды аркалаган чиновниктерди сындап, шылдыңдагандарды каралагандар күч алды. Аларды сөз эркиндигинен пайдаланып, Кыргыздын душмандары жаздырып жатат. Тагыраагы кечеги маалымат жыйынында Камчыбек Ташиев атын атагандар эле бийликке терс, коомдук пикир жаратуунун айласын көрүп, атайлап жаздырып жатышат. Мындай каралоолор менин башымдан даалай өткөн. Ошол үчүн кимдер эмне максатта уюштуруп жатышканын жакшы билем. Тагыраагы Акаевчилер мындай нерселерди уюштурганга уста. 2000-жылы Акаевтар вечерный Бишкекке менин бүт бир туугандарымды коррупцияга аралашкан деп чындыкка дал келбеген маалыматтарды чыгарышкан. Ал маалыматты ОПСЕнин Бишкектеги башчысына жана Венадагы ОПСЕнин делегациясына чейин таратышкан. ОПСЕнин жетекчилиги текшерип, жалган экендигин билгенден кийин ОПСЕнин Бишкектеги башчысын кызматтан алышкан. Булар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди жаманатты кылыш үчүн ар түрдүү ыкмаларды колдонушат. Ошол үчүн Орхан Инанды жоголгондон баштап өзгөчө ызылдашып, күн сайын митингге чыгышып, төңкөрүш жасаганга аракет кылышты. Соц тармактарды дагы аябай колдонушту. Ошол үчүн кечээги пресс-конференцияда Ташиев катуу эскертти. Ташиевдин бул аракети сөз эркиндигин муунтуу болбойбу? Муунтуу болбойт, бирок жоопкерчиликти сездирет. Сөз эркиндиги деп эле мамлекетке бүлүк сала турган иштерди жасатууга жол бербешибиз керек. Туура, президент айткандай сөз эркиндиги керек, бирок кылдаттык менен талдоо жүргүзүш керек. Президент да, анын кол алдындагылар да кимдин ким экенин баамдап турушу керек. Эмнегедир президенттин пресс-секретары кашаңдык кылып, көп учурда реакцияны кеч кылып жатат. Ошол үчүн президент бул маселени кайра карап, татыктуусун ишке тартышы керек. Нургазы Анаркуловду эле кызматка тартканы оң, анткени ал иштеп турганда азыркылардан кыйла жакшы иштеген. Азыр тиреш күчтүү болуп, бийликти жоготууну каалагандар күч алып турганда, буларда маалыматтык жактан утулуп калбашы керек. Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди душман кылып алган коррупционерлер буларды түрдүү ыкма менен каралоонун аракетин көрө башташты. Ошол үчүн Ташиев пресс-конференция берген күнү аны келбейт деген ойдо болушкан. Дагы жакшы Ташиев убагында келип калып, баарынын жагын басты. Булак Назар Ньюс KG. Достор, мени жоготпогула. Мен до конца туруп бергем. Жапыкеев оорусу көчөп жатканын жазды.
Мурдагы Финполдун төрагасы Ысык Көл облусунун мурдагы прокурору Сыймык Чапыкеев кант диабети менен жабыркап жатканын байланышканыбызда Супер KG порталына билдирди. Анда ал акыркы 10 жылдан бери бул илдет менен алышып келе жатканын айтты. Достор, мени жоготпогула, мен элим үчүн до конца туруп бергем. Чоң азат өз милдетин аткарды. Менин кант диабетим күчөп, буттарым ооруп, кээде кыймылга келбей жатат. Мен саясатка көңүл бурууга акыбалым келбей жүрөт. Элимдин алдында жүзүм жарык. Элиме чоң ыраазычылык билдирем. 30 жыл Кыргыз өлкөсүн мен чөгөлөткөнсүп, талкалагансып, азык-түлүктүн баасын мен көтөргөнсүп, мени жемелешкендер аман болсун. Кудай буйруса ден соолукту чыңдап, анан мамлекетке, элге кызмат кылганга даярмын деп жазат Чапыкеев. Булак Супер KG.